Иксан коммерциялык эмес туракча кооперативинен үй алгандар өздөрү демилге көтөрүп, акча чогултуп, өз ыктыяры менен айт майрамына карата мүмкүнчүлүгү чектелген жардамга муктаж инсандарга жана карылар үйүнө барып, азык-түлүк, акчалай кайрымдуулук иштерин жасашты. Ошол үй алгандардын үйлөрү куттуу жана берекелүү болсун, тойлор болсун үйлөрүндө, үй алабыз деп күтүп тургандар батыраак үйлөрүн алып алсын, Иксандын иши илгерилеп, мурдага калыбына түшүп, жакшы иштеп кетсин. Үй алгандар өз көңүлдөрү менен жардам бергендер Рамазан айында. Ошолордун атынан баарыбыз бул жерде 7000 сом ушуну керектүүбүзгө жаратып, жакшылыктарга жумшаңыз. Ушул Рамазан айында жалпыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун, ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Ал эми ушу кезекте туруп үй алам дегендердин жалпыларын Аллах үй насип кылсын. Кичинекей балаңыз бар экен, балаңызга памперске болобу, кийим кечесине болобу, керегине жарай турган ар бирине 7000 сомдон бөлүп берип атабыз. Балаңызга памперс, кийим, өзүңүзгө керектүү нерсени алыңыз. Бардыңарга рахмат, эми ошо ден соолугуңар чын болсун, ошо өмүрүңүз тынч болсун, ошо Каста болсо көптөй көрүп, кимге дары-дармегиңизди алып коюңуз, сакайып кетиңиз. Ошо Иксан компаниясы да Алла таалам ыраазы болсун, ошо көрүп, колуна келишинче жардам берип, өтө мындай кыйналып турганда жардам берсе да адам кубанып калат экен. Сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, үйүңүз куттуу болсун. Ден соолукта болгула, ишиңерге ийгилик. Ушинтип элдин керегине жарап жүрө бергиле. Бардыгыбыз акыркы күндөрү өзүңүз жакшы билесиз, дагы мына кабарыңыз бар экен, Иксан компаниясын абдан ар тараптуу каралоолор, ар кандай мындай жамандап, ушул Иксан компаниясы Кыргызстанда эң баягы элдин канча жылдан бери көксөп жүргөн көйдөнүндө ушул канча жылдап Россиялап, канча жылдап үйгө жетпей жүргөндөрдүн баарын кубандырып, мындай балдарымдын жанына боло турган кылып ата-энелерине ушундай бир жакшы шарттар түзүп берип атканда, ошол эле өзүбүздүн арабыздан чыккан баягы жаттар жамандап неме кылып атат. Эми бул дагы бир жаратканын сыноосу экен. Анан биз дагы ушу жараткандан бир ушу жакшы айларда, берекелүү Рамазан айларында бир кичине болсо дагы, бир аз болсо дагы жакшы иш кылып калалы, ушу үй алгандар бата алалы. Рахмат, Аллахтын ыраазылыгы үчүн рахмат. Мен да өзүм дагы 2021-жылы өзүм дагы үй алгам. Ошондо акция болуп аттыр 25% менен үй алып 2022-жылы 2022-жылы февралда үй алдым. Мен өзүм да убагында үй алып берди, ишенсе болот. Иксан аябай жакшы кооператив экен. Ороз айында бизге жардам кылганыңыздарга дагы Алла ыраазы болсун, чоң рахмат. Кооперативдин мүчөлөрү, үй алган мүчөлөрү анча-мынча каражат чогултканбыз. Ошондо балдарыңызга колдонуп коюңуз. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Сиздерге да Алла ыраазы болсун, ден соолукта болгула, ишиңерге ийгилик каалайм. Ошо бизге жардам берип атасыздар. Сиздерге бизден кайтпаса да Алла таламдан кайтсын, үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайм. Бул жака келип калганыбыздын себеби эң негизги эме бул Иксан кооператив болду да. Иксан кооператив бардыгыбызды бириктирип, бардыгыбыздын башыбызды чогултуп, анан бизге үй алып берип, ошонун артынан биз дагы чогулуп калдык да. Алар бизге кылган жакшылыгын биз дагы ошону сезип, биз дагы ошо муктаж адамдарга жеткирели деген ниетибизде жакшы үмүт менен бизге кандай жардам болсо, сиздерге да ошондой жардам болуп, сиздердин да үмүттөрүңүз акталып, балаңыз жакшы болуп кетишине тилектешпиз. Муну кабыл алып коюңуз, жалпы Иксандын мүчөлөрүнүн атынан. Рахмат, Алла ыраазы болсун, ишиңерге ийгилик. Ушундай биздерге окшогондорго жардам бергениңиздер чоң рахмат.